Бул Nissan үлгүсүндөгү Японияда чыгарылган жүк ташуучу кичи бус кыймылдаткычынын көлөмү 2,5 литрди түзөт. Адистердин айтымында начар жолдордо өтүмдүүлүгү абдан жогору, башкача айтканда Кыргызстандын аймактарындагы жолдорго ылайыкташтырылган. Ал эми унаанын ичи кадимки чакан кеңсе сыяктуу жасалган. Ушул эле жерде принтер, сканер жана ноутбук деги эле документтерди толтурууга керектүү жабдуулар бар. Жана ушул эле унаанын ичинде жарандарды документке сүрөткө тартууга болот. Жарандар сүрөткө түшкөн соң ушул эле жерде биометрикалык маалыматтарын беришет жана толтурулган өздөрүнө керектүү болгон документтерди үйлөрүндө алышат. Эми бул жаңы унаалар алыскы тоолуу аймактардагы жарандарды документ менен камсыз кылууга, алардын жарандык абалын каттоого жардам берет. Проон уюмунун колдоосунда Инфоком мамлекеттик ишканасына 16 жаңы унаа кайтарымсыз жардам катары берилген. Ал темир тулпарлар Кыргызстандагы 17 калкты тейлөө борборуна таратылды. Паспорт жагынан бекер алмаштыруу болсо болот. Биринчи алып аткандар же болбосо обмен кылып аткандар алмаштырып, ЗАГС жагынан болсо төрөлүп аткан жаңы ымыркайларга свидетельстволор берилет, жаңы жана персоналдуу идентификационный номерлер берилет. Инфоком мамлекеттик ишканасынын мобилдик тобу жаңы унаа менен алгачкы тейлөө сапарына чыгышты. Алар 1939 жылкы чоң апанын паспортун алмаштырышмакчы. Мурда кандай унаа менен иштешкен азыр кызматкерлердин өзүнөн сурап көрөлү. Саламатчылык. Башынан баштап Passat, Volkswagen Passat B5 деген машинебиз болчу. Универсал. Ал кичине неудобныйраак болчу. Анан биз көбүнчөсү карган кемпирлерге чыгабыз. Андай машинеге элдер батпайт. Биз тиги оборудование чыгып үйүнө киребиз да. А бул машина чоңураак, ичине элдерди киргизип, ичинден алсак болот да. Негизинде машина өзү жаңы 2017 машина жылкы. Вот. Ичи кенең чоң. Бир 3-4 киши отургузуп калып алсак болот. Мобилдик топ мүмкүнчүлүгү чектелгендерде согуш ардагерлерин, карылар жана балдар үйүндөгүлөрдү акысыз тейлешет. Калган жарандарга акы төлөнчү кызматтар көрсөтүлөт. Мисалга, бир адам өздүк документ жасатуу үчүн мобилдик топту чакыртса 1600 сом төлөйт. 1994 жылкы паспорт образецтегилерди азыр замена кылып атабыз жаңы биометрикалык паспорттарга. Ошондуктан мобильный группа бизде бар. Мобильный группа то есть заявка берилип, ошо чакыртылат. Ошо выездной келип, жактан карыган апабыздыкын паспорт оформление кылдык. 12 рабочий күндө паспорт даярдалат. Эгер жарандар кызмат акысын төлөчү болсо, даярдалган документти адистер үйүнө чейин жеткирип бермекчи. Аман Бакиров, Владимир Умаркулов, Апрель телеканалы.